Урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыздын китебибиз, ыйык китебибиз бул Куран. Курандын ичи менен, Курандын ичиндеги буйруктар менен жашап, Курандын чийип берген чийининен чыкпаганыбызда бактылуу болобуз деген бардыгыбыздын ыйманыбыз бар. Kuranda Allah Teala bir süйлөмдүн içinde, bir ayattın içinde siler жақшылык işlerde, takıvalıkta birbiriңерге жардам бергиле. Душмандыкта, günөө işlerde жардам бербегиле дейт. Эми ушу аятты ойлонсок, bir manidegi buyruktu Allah Teala iki жолу буйрук берет экен. Жақшылыкта, takıvalıkta жардамдашкыла, günөөлөрдө, душмандыкта жардамдашпагыла деп. Bir эле буйрукту эки кайталап атат. Бардыгыбыз буга көңүл буралы, урматтуу бир туугандар. Такыбалыкта бири-бирибизге жардам берели. Адам болгондо күнөө кылат экен, адамдан нафси бар экен. Кээ бир учурларда шариатка тескери иш кылгандарды колунан тартып такыбалыкка сүйрөйлү. Жакшылык иш барбы, колдойлу. Мейли мамлекет башчысы жакшы иш кылып атса аны колдогонду үйрөнөлү. Имам жакшы иш кылып атса аны колдогонду үйрөнөлү. Адамдардан бирөө сен жаман көргөн адамда бирөө жакшы иш кылып атабы, колдоп жардамдашканды үйрөнөлү. Урматтуу бир тууган, кээ бир учурларда биз жакшы көргөн кишибиз бар, күнөө иш кылса да унчукпай коебуз да. Бул көрдүңүздөр, Алла Тааланын буйругуна каршы чыккандык болот. Биз ал кишини жакшы көрсөк дагы жаман иш кылып атса ага жардамчы болбойлу. Душмандык таратып аткан болсо, биздин бир тууганыбыз болсо дагы ага жардамчы болбойлу. Бардыгыбыз бул нерселерде өтө этият болуп мамиле кылалы, урматтуу бир туугандар. Бул учурларда убактыбыз аз жашайт экенбиз. Ошо аз жашоодо канчалаган инсандар, пайгамбарыбыз 23 жыл ичинде, 23 жыл деген эмне? 23 жыл деген ошондо көз ачып жумганчалык убакыт, ошондой убакыттын ичинде куфурлукка ушинтип чөгүп калган, өз кыздарын тирүүлөй көм аткан коомго келип туруп, 23 жыл ичинде бардыгын исламдын астында тизелетип, эң аңда хаджатул вада, ең акыркы коштошуу ажылыгына чыкканда Арафат тоосунда ошентип силерге намаз оку деп айттымбы дегенде 100 000 деген сахаба ошол жерде туруп айттың, зекет бер деп айттымбы айттың, ата энени сыйла деп айттымбы айттың деп бардыгын кылган, жеткирген пайгамбарлык өзүнүн милдетин жеткирген нерселерге адамдарга айттыңбы деп, Аллахумма шхад, Кудайым ушуга күбө бол деп Алла Тааланы күбө кылып туруп, анан бул дүйнөдөн сапар тарткан, урматтуу бир туугандар. 23 жыл ичинде көрдүңүздөр биздин бактылуулугубузга себеп болгон исламыбызды ааламга жайылган. Биз болсо 70 жыл өмүр көрүп атабыз, 80 жыл өмүр көрүп атабыз. Башканы кой өзүбүз оңдай албай жүрүп өтүп кетип атабыз, урматтуу бир туугандар. Улуу аалымдарды карасаңыз, 50 жылга жашы жетпеген Имам Навави өзүнүн эмгектерин калтырган 10 кылымдан бери ошону окуп атабыз. Күнүбүздө аалымдарыбыз Көчө Мухаммад Садык, Мухаммад Юсуф деп Орто Азияга муфти болгон. Мен Ташкентке барып көрүп келдим. Библиотекасында китептери сатылат. Ошо китептерин коробка кылып адамдар 6-7 жигит ошо сатып жетишпей атат. Сатып жетишпейт китептерин. Артына эмнени таштап коюп атат. Биз артыбызга эмнени таштап атабыз. Урматтуу бир туугандар, хадистерде билебиз. Зекетин бербеген адамдын мал дүнүйөсү бир күн ойрон болорун билебиз. Мал дүнүйөнү сакташ үчүн зекет менен сактайт, садака менен сактаарын канчалаган хадисте окуйбуз. Бирок убакытыбыздын берекеттүү болушундагычы, убактым берекелүү болсун, мен дагы ушул дүнүйөдө Алланын ыраазылыгына жетип кетейин, кыска дүнүйөдө ар кимге жаман көрүндү болбоюн, акымак аталбайын дей турган болсок, убакытыбыздын зекеттерин берели. Убакыттын зекеттери эмне? Намаздарга тез каттайлы, жакшылык иштерди кылалы, ата энелерге барып зыярат кылалы, бир туугандардын көңүлүн алалы, Куран окуйлу, зикир кылалы, муктаждарга жардам берели, чуркап адамдын кызматын кылалы. Мына убакыттын зекети. Эгер ушул нерселерди көп кыла турган болсок, урматтуу бир тууган, биздин өмүрүбүздү Кудай Таала берекелүү кылат. Өмүрүбүздү убакыт кыскартты деген эле баягындай шылтоо койтуп албайлы. Убакытты өзүбүз кыскартып атабыз. Кечке чейин ушак айтабыз, кечке чейин телефон карайбыз. Ар кимдин ушагын
көрөбүz, отуруп алып комментарий жалган нерселерди жазабыз, адамдардын арасына бузукулуктарды кылабыз, акылыбыз жетеби жетпейби саясатчы болуп алганбыз. Кыргызстанда ошо 6 миллион калк, 7 миллион калк болсо бардыгыбыз ошо саясаттан сүйлөп алганбыз. Көрдүңүз, өзүбүзгө тиешеси жок нерселерге кирип алганбыз, урматтуу бир тууган. Ар бирибиз өзүбүз тиешелүү нерселерди кылалы. Илгени Харун Рашид деген улуу падыша болгон, адилеттүү падыша. Ошо киши өзүнүн Бахлул Дана деген ушундай олия чалыш киши болгон экен, олия киши. Бирок ушундай апендиде иштерди кыла берет экен, бир кызыкча күлкүлүү иштерди кылат экен. Бирок Харун Рашид ошонун кылган сүйлөгөнүнөн өзүнө үлгү алат экен. Дайыма жакшы көрчү экен, чакырып алып бир нерсени сүйлөтөт экен. Ар кандай кыймылдарды көрсөтүп Харун Рашидке сабак берип коюп кетет экен. Бир күнү чакырып туруп, ушундай отурганда баягы сүйүүсү дагы артып, Бахлул Дана, сен мага жардамчы болбойсуңбу дейт экен. Падышам, бул ишти мен кыла албайм, мен андай табиятым андай жок. Сенин падыша сарайыңда мен иш кыла албайм, мен көчөдө карапайым адаммын десе, жок, мен жанымда болчу десе, мен азыр кеңешип келейин дейт. Ким менен кеңешесиң? Мен падыша айтып атсам десе, кеңешип келейин. Анан чыгып кеткенден артынан аскерлерин жөнөтөт экен. Бул таң калыштуу, ушундай мага акылдуу нерселерди үйрөтөт. Ким менен кеңешерин көрүп келгилечи десе, эшикке чыгып туруп, кечиресиздер, ажатканага кирип кетет экен. Адамдар таң калат экен, ажатканадан бир астайын чыгат. Аскерлер бар, ажатканада ким менен кеңеш десе эч ким жок. Артынан келет экен, колу бетин жууп, дааратын алып, сарайга Харун Рашидтин астына кирет экен. Анан аскерлеринен акырын шыбырап, бул ким менен кеңешти, кеңешкен жок. Каяка барды, ажатканага барды, чыкты. Десе, Бахлул Дана, эмне болуп кеңешип келдиң эми десе, кеңештим. Жо, мен өзүмдүн ишимди кылып жүрө берейин, падышам. Анда мында сизге бир нерселерди айтып коюп, эшикте эле болоюн. Сен ажатканага барыпсың, аскерлерим айтып келди, эч ким жок экен, ким менен кеңештиң, алда жөн эле ушинтип мен алдап атасыңбы десе, жо, падышам, мен бардым. Ошол жерде ажатканада эмне кылынарын билесиз. Ошол жерде заң, заараларды көрдүм да, ушундай бир үлгү алдым деген экен. Бир учурда ошо заң, зааралар дүкөндөргө торттор, нандар, ушундай шербеттер, соктор болуп турчу эле. Адамдар ичкиси келип, ал адамдын курсагына киргендейин ошого айланып калды. Мен дагы колуман келбеген иштерге кирип алып туруп, так ошондой абалга айланып калбайын, колуман келген ишти кылайынчы деген экен. Урматтуу бир тууган, биз да колубуздан келген ишти кылалы да. Кээ бирөөбүз көчөдө жүрүп элечи, 4 хадисти көрүп алып туруп молдо болуп атабыз, көрдүңүздөр. Ар нерсени угуп алып туруп, дагы бир саясатка аралашып атабыз. Дагы бир акылыбыз жетпеген калп жалганды сүйлөп атабыз. Бардыгыбыз ким экенибизди билели. Биз мусулманбыз. Мусулманчылыгыбызды кылалы, өзүбүздүн кесибибизди кылалы. Ошо пешенетер менен, адал жол менен бала бакырабызды багалы. Информацияны окуйлу, бирок өзүбүздүн ишибизди кылалы да, урматтуу бир тууган. Кечейин ошентип убактыбызды өткөрүп, өзүбүздү ар нерсеге жаман көрсөтүп, өзүбүздү жек көрсөтүп, өзүбүздүн убактыбызды ысырап кылып, аны кор кылып, аны ушундай бир кыска кылган өзүбүздүн колубузда болуп атат. Бардыгыбыз, урматтуу бир тууган, ушу пайдалуу ишти кылып, өмүрүбүзгө Кудайым береке берсин, жүрөгүбүздө такыбалыктарыбызга Кудай Таала күч кубат берсин. Алла Таалам өзү колдосун. Бирахматка я Рабби.